жасайбыз. Дамды қолың болып тұрады? Дамы жақсы жеп. Қаншаны сатып жатырсың сен? Бұлар 100 сомдан, 80 сомдан, 60 сомдан. Қаншасына берейін? 100 сом беріп қойшы. 100 сомдық қой. Бул Сайдахан. Ал чыгымдан 2 эсе көп киреше алып келе турган бизнесменен элек. Бирок анын мындай кирешелүү бизнеси жылына 3 эле күнгө созулат. 5 жылдан бери Сайдахан Ноорузга 3 күн калганда бышырган сүмөлөгүн сатып акча табат. Майрамга 3 күн калганда Сайдахан эртең мененки 9:30 базарга чыгып, түнү бою бышырган сүмөлөгүн сата баштайт. Сатып алган кардарлардын көбү орто жаштагы адамдар. Атүгүл кээде башка улуттун өкүлдөрү да келип сүмөлөк алышат, дейт Сайдахан. Кардарларыбыз көбөйүп атат. Бизге башка улуттардан деле келип алышат сүмөлөктү. Орус улутунда, казак, даже корейлер келип алышат. Англичандар келип алышат. Жакшы сүмөлөк экен депчи, алар деле уже үйрөтүп койдук. Чыпалак менен ос дишет, оң кол менен. Сайдахан күнүнө 50 литрдей сүмөлөк сатат. Ага кеткен чыгымы 2000 сомду түзсө, андан түшкөн нак кирешеси 3000 сомго чейин барат. Бир күндө 50 литр болот. 50 литр сатабыз да. Өтпөй калгандар эмне кыласыңар? Өтпөй калгандар бул эми тура берет же бул бир жумага чейин срок болот. Буга май кошулат да, май дем кармап турат, дамыны, еще качествосын кармап турат да. Канча сакталат? Бул эми сакталганда холодильникте 1 айга чейин сакталат, 2 айга чейинчи. А мындай өзү сакталганда 1 жума, 1,5 жума, 10 күндөй сакталат. Если мустак жерде тургандачы. Сүмөлөк ден соолукка пайдалуу жана күнүнө бир чөйчөк жегенге болоорун айткан Сайдахан жумуш учурунда да өзү улам даамда толтуруп, бир топ жеп коерун жашырбайт. Мен өзүм күнүнө честно айтканда 1,5 литр жейм. Сатылып жаткан сүмөлөктүн кандай, кантип жасалып жатканын билүү үчүн Сайдахандын үйүнө башпактык. Келгиле кыздарым, келгиле. Келгиле кыздарым, келгиле. Рахмат. Келгиле кыздарым, келгиле балдар, келгиле. Мына бул жакка өткүлө. Сүмөлөк кылып атабыз Ноорузга. Мынтип. Эртең менен эртең саат 8де салганбыз кыздар мынтип. Ушинтип кайнатып атабыз сүмөлөк. Мына эми ошону менен кечки 1 суткада пышат. Кечки саат 8де пышырып дандайбыз. Пышкандан кийин Сайдага алып беребиз, Сайда барып сатып келет. Ошентип. Ушул эми бардыгы ушу бала чака менен ушинтип көйлөп, ушинтип даярдап сатып атабыз. Ушинтип уктабай жасап. Уктабайбыз. Азыр дагы муну бүтүрүп алып, кайра дагы түнү менен дагы салабыз. Анда акча жакшы кеткен экен да. Эми жакшы эле насибиге алак болуп атат. Өзүң мына кызым аралаштырып көр, максат тилегиңди айт, жакшы ниет кылып, Кудайдан тилеп. Казандагы сүмөлөктү аралаштырып жатканда жакшы ой тилектерди айтып туруу шарт экен. Мен да өзүмдүн тилегимди айтып, аралаштырып көрдүм. Сүмөлөктү мен биринчи жолу аралаштырып атам. Аралаштырып атканда өзүңдүн тилектериңди айтсаң кабыл болот дешет. Азыр өзүм ой тилегимди айтып атам. Мына бул бөлмөдө өндүрөбүз, немени сүмөлөктү буудайды мынтип өндүрүп алып, намаз окуган тараттан калган суу менен мынтип өндүрүп чыгамын, мынтип. Ана муну эч ким көрбөсүн деп, мынтип өндүрөм мына. Буудайды үйдүн атайын жылтылган бөлмөсүнө коюп, өндүрүп алган соң даяр болгон четинен алып бышыра башташат. Оолу сүмөлөктү туугандарына таратып, калганын сатыкка чыгарышат. Эми биз ошо колоңдорго бир сыйра таркаттык биринчи. Бардыгыга. Анан калганын Сайдаханга берип сатып келип атабыз. Өтпөй калганда эмне кыласың? Өтпөй калбайт өтүп атпак. Өтпөй калбайт бул. Эми өтпөй калса, дагы тууган уруп бар, эл жуп бар деп таркатабыз. Чакырабыз коңшуларды беребиз. Сүмөлөк бекер таратылышы керек. Аны сатууга болбойт дегендер да аз эмес. Жасап аткан киши да соопчулукка жашаш керек. Аны эч качан сатканга чыгарбайт. Бул ата бабалардын тамагы бул. Тамак катары колдонулуп келген бул. Өз негизи туура эмес. Анан аргасынан сатып атышат. Сапарыбыздын аягында сүмөлөктү аралаштырып жатып, ойлогон тилектерим ишке ашат деген үмүт менен жолубузга кайттык.